талкууланып жаткан тема үстүндө сөз кылабыз. Албетте бул аптада жарык өчүрүүлөр боюнча эл арасында көптөгөн кептер айтылды. Мына ушул жарык өчүрүүлөр качанга чейин уланат, сааттары так белгиленеби? Мына ушул суроолорго так жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал үчүн куттуу студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Арип Топчубаев, Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун филиалы Ош электр тармактар ишканасынын башкы инженеринин орун басары. Куш келипсиз. Муратбек Жолдошов, Ош электр энергиясын сатуу мекемесинин башчысынын орун басары. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле ушул теманын ток этер суроосунан баштасак. Учурда коомчулукта аябай көп, ошол эле учурда социалдык тармактарга жазылып жатат. Ошол суроону мындай кыскача суроо түрүнө келтире турган болсок, эмнеге ооз ачарга 15 мүнөт калганда же ооз ачуу учурунда 1-2 саатка электр энергиясын өчүрүп коюп жатасыздар деген даттануулар жазылып жатат да. Ушул даттанууга жооптон баштабайлыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Улуу Рамазан айында отурабыз. Барыңыздарды куттуктайм. Туткан орозо кабыл болсун. Мынакей жакшы суроо болуп отурат. Бул суроого кече күнү эле биздин улуттук электр тармактар ишканасынын директору түз эфирде дагы жооп берди эле. Биринчи себеби бул Токтогул кесиндеги бир генератордун ремонтко чыгышы, реконструкцияга. Бул кандай болот? Бул бизден түз көз каранды эмес да, бул электр колдонуучулар кечки маалда час пик деп коебуз. Кечки саат 6-да 5-тен башталып, азыр даже 5:30-дан баштап кубаттуулук электр энергиясын пайдалануу чукул түрдө өсүп кетип атат. Элдер ошол 5:30-6-дан баштап жылытуучу, тамак жасоочу приборлорду көп колдонуп, электр энергияны чукул көбөйткөнүнө байланыштуу системная автоматика деп коебуз, САОН. Системная автоматика отключения нагрузок. Бул иштегенде, САОН иштегенде, бул автоматически айыл эмес, райондук центрдерди өчүрүп салат да. Ошол абалга жеткирбеш үчүн регулировочный жөнгө салуу мероприятиясын жүргүзөбүз. Бизге диспетчерлер бар, ар бир областта, ар бир республикада отурат, команданы берет. Бизде нагрузка көтөрүлүп баратат. 15 же 5 мүнөттүн ичинде мероприятияны жүргүзбөсөңөр болбойт. Себеби САОН иштеп кетиши мүмкүн. Андай иштеген жагдайлар көп эле болду. Ал САОН иштегенде айттым го мен сизге, бул бир райондук масштабта өчүрүүлөр болуп кетет да. Ал автоматика иштейт да алчы. Аны биз эми каерден иштешин билбейбиз. Ал автоматика настройка өзүнүн уставкалары коюлган. Кайсыл районда иштешин билгенде алдын ала ошол районго барып туруп өчүрмөкпүз. Ошон үчүн ар бир райондордон бөлүп туруп, баягы регулировочный мероприятия жүрүп атат. Бул эми ашып барса 1 саатка чейин эле. Сиз айткан 15 мүнөт, бул дагы бир жолу кайталап кетейин, бул именно ошол убакта орозонун алдынан көтөрүлүп кетип атат биздин элдин колдонуусучу электр энергиясын. Ошол маалга туш келип калып атат да.